Yazid bin Abi Habib rahmatullahi aleyhi aytat, bir kişi Umar radiyallahu anhu musulmandардын başçısı, жетекчиси болуп турган мезгилде келди дагы, анан ал мындай деп суроо узатат. Ayna kunta? Qala kuntu fir ribat. Yazid bin Abi Habib bul rahmatullahi aleyhi Peygamber aleyhisselamды көргөн эмес, бирок сахаба радiyallahu anhum'lardı көргөн. Yazid bin Habib rahmatullahi aleyhi aytat, bir kişi Umar bin Hattab radiyallahu anhu'a kelgende, Umar radiyallahu anhu andan surayt eken. Ayna kunta? Siz buga чейин кайда жүрдүңүз? Көрүнбөй калдыңыз көптөн бери деп суроо узатат. Ошондо жанагы киши айтат, kuntu fir ribat. Men Алланын жолунда болгон элем, бир канча күн, ошол себептен көрүнбөй калдым дейт. А канча күн жүрдүң десе, ал айтат, мен Аллахтын жолунда толук 30 күн жүрдүм дейт. Ошондо Умар радiyallahu anhu мындай деп айткан экен да, "Фахалла атмамта 40." Sen 40'ты толуктап койгондо, 40 күн толук Аллах жолунда жүргөнүңдө аябай жакшы болмок экен дейт. Эмне үчүн Умар радiyallahu anhu 40 күн толук жүргөнүңдө деп жатат. 30 күн Аллах жолунда жүрдүм дегенде, машалла, Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын десе болот эле. Бирок 40 күн эмнеге жүрбөдүң деп айтып жатат. Бул сөздө жан бар. Алла субханаху ва таала ыйык пайгамбарлардын ичинен 5 пайгамбар дагы ыйык. Мына ошолордун бири Муса алейхиссаламга Аллах таала Торат китебин түшүрөдө Тур тоосуна чакырат. Муса алейхиссалам качан Тур тоосуна барганда, Алла субханаху ва таала "Ва ваадна Муса 30 лайлатан." Биз 30 күн Муса менен сүйлөшөбүз деп вада бердик дейт. Муса алейхиссалам барды Тур тоосунда Аллах таала менен 30 күн сүйлөштү. Ва атмамнаха би 10. 30 күндөн кийин дагы 10 күндү толуктадык, ошентип 40 күн болду дейт. Муну ыйык Раббибиз Алла субханаху ва таала өзү айтып жатат. 30 күнгө чакырдык дейт. Өзү чакырганда 30 күн вада болгон, бирок да 10 күндү коштук 40 болсун деп. Демек Муса алейхиссаламга Торат китебин бергенде Аллах таала 40 күндөн кийин берген экен. Ошон үчүн Умар радiyallahu anhu жанагы адамга 30 күн эмес, дагы бир 10 күндү кошуп койгондо 40 күн толук жүргөнүңдө сон болмок экен дейт. Муса алейхиссалам Тур тоосунда Аллах таала менен жалпысынан 40 күн толук сүйлөштү. 40 күн бул Аллах тааланын алдында орду бар. Пайгамбар алейхиссаламдын да берекелүү хадисинде келет, кимде ким 40 күн такбир уулоону үзбөстөн биринчи такбир менен имамдын аркасында уюп окуган болсо, 5 маал намазды 40 күн үзбөй окуган болсо, ага 2 кутулуу берилет деген хадис бар. Биринчиси ал адам тозоктон кутулат, экинчиден ал инсан 2 жүздүү болбойт. Эч качан 2 жүздүүлөрдүн арасына кошулбайт. Мына 2 сыйлык. Эмне үчүн? 40 күн такбир уулоо менен намаз окуганлык үчүн. Демек Кур'анда дагы, хадисте дагы, Умар радiyallahu anhu'нун сөзүндө дагы 40 күн бекемделип жатат. 40 күн болсо жакшы болмок деди. Кур'анда дагы бир аятта келет. Зумар сүрөсүндө Алла субханаху ва таала айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Яхлукукум фи бутуни уммахатикум." Алла субханаху ва таала силерди энеңердин курсагында болгон кезиңерде Алла субханаху ва таала жаратат. Халкан мин бади халк. Bir абалдан экинчи абалга өзгөртүп Аллах таала жаратат. Фи зулуматин салас, 3 караңгылыктын ичинде. Алла субханаху ва таала сиз менен бизди жараткандыгын Аллах таала баяндап жатат да. Аллах таала силерди энеңердин курсагында жаратат. Bir абалдан экинчи абалга өткөрүп, дегени биринчи суу абалда болот, 40 күн. Андан кийин ал уюган канга айланат. Андан кийин ал бир үзүм эт болот. Анан ошентип тамырлар, тарамыштар болуп 120 күн болгондо, 4 ай болгондо анан жан салынат дагы, жанагы бала кыймылдай баштайт. Демек 40 күндө өзгөрүү болуп жатабы? Демек 40 күндө эгер Аллахтын жолуна бир инсан чыгып мен толук өзгөрүшүм керек, Аллах таала ыраазы болгондой жашашым керек, мен ахиретти курушум керек деп 40 күнгө чыкса, жаман адаттарымды таштайм деп, анда өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Себеби 40 күн бул берекелүү экен да. Ошондуктан бул жерде Умар радiyallahu anhu 40 күн толуктап койсоң болмок деп айтып жатат. Эми Умар радiyallahu anhu кандай улуу сахаба баарыбызга белгилүү. Лакабы кошумча аты периште анын тилинен сүйлөйт деп айтышкан да.
периште анын тилинен сүйлөйт дегени Умар радиаллаху анхунун бир канча пикирин жактап Кур'ан аяттар түшкөн да. Умар радиаллаху анху ушундай болсо жакшы болот эле, арак ичилбесе, ичимдиликтер ичилбесе дегенде анын өкүмү түштү. Перде аяты ал да Умар радиаллаху анхунун пикиринин себебинен түштү. Көптөгөн Кур'андагы аяттар Умар радиаллаху анхунун себебинен, пикиринин себебинен түшкөн да. Аллахка Умар радиаллаху анхунун пикири жаккан, ошондуктан бул сахабанын тилинен периште сүйлөйт деген лакапка конгон да. Менден кийин эгер пайгамбар болсо, анда сөзсүз Умар болмок. Умарда пайгамбар болууга татыктуу сыфаттар толук деген да пайгамбар алейхиссалам. Эми ошол Умар радиаллаху анху мына 4 ай Алла жолуна чыгуу туурасында айткан сөз бар экен да. 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга чыгып жатпайбызбы? Биз убакытты белгилеп жатабыз. Эми кээ бирөөлөр сурашы мүмкүн, эмнеге 40 күн, эмнеге 4 ай? Кур'анда келиптирби, же хадисте келиптирби деп сурашы мүмкүн. Бизге чейин канча адамдарга дин жеткен болсо, пайгамбар алейхисаламдын мээнети, курбанчылыгы бир жерде олтуруп албай, үммөттү кыдырып, үммөткө жеткирип, талапсыздарга талап пайда кылып, пайгамбардын жана сахабалардын мээнетинин себебинен мына ушул жакшылыкка жетип олтурабыз да. Алар өмүрүн арнаган, бирок биз өмүрүбүздү арнай албайбыз. Толук менен биз үзүлүп, алар кылганды кыла албайбыз биз. Болгону пайгамбар алейхисаламдын мен кылгандын 10-1 кылсаңар силердин бактылуу болушуңарга жетиштүү деген риваяттар бар да. Биз 30 күн бере албасак дагы бир айда 3 күн бере алабыз. 27 күн тиричилик, 3 күн Аллах жолуна бере алабыз. Эми бир жылдын 10-1 болсо 40 күн болуп калат экен. 40 күн дагы менен биз бере алабыз. 40 күнүн пайдасын өттүк. 40 күндө кандай өзгөрүүлөр болгон, сиздин да жашооңузда сөзсүз өзгөр болот, эгер чындап Аллахтын жолунда 40 күндү жакшы амалдар менен өткөрсөңүз да. Ал эми 4 ай туурасында, бул эми адам баласынын өмүрү 60-70 жылдын ортосунда деп айткан. Бул пайгамбар алейхисалам үммөтүнүн өмүрү. Мурдакы үммөттөр көп жашаган, бирок биздин өмүрүбүз аз. 10-1 менен биздин жашообуздун 10-1 мынакей жок дегенде Алла жолуна 4 ай чыкса деген мына ошол себептен айтылган да. Умар радиаллаху анху Аллах жолуна чыкканда 4 ай Аллах жолуна чыккыла, эгер мүмкүнчүлүк болсо 4 айдан ашырбай кайра кайтып келге деген сөз бар да. Эми ошол кандайча айтылып калган, ошол туурасында токтолобуз. Ибн Журейж рахматуллахи алейхи айтат: "Ахбарани ман усаддиqu анна Умар радиаллаху анху байнама хуа ятуфу сами'a имраатан тaqulu تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا حبيب ألاعبه فلولا حذار الله لا شيء مثله لا زعزع من هذا السرير جوانبه." Ibn Jurayj деген рахматуллахи алейхи айтат: "Мен бир эмес, бир канча адамдардан уктум, бир канча сахабалардан, алардын бардыгы тең тастыкталган, анык, жалган айтпай турган, бардыгы тең чын сүйлөгөн адамдар" дейт. Ошонун бир канчасынан уктум. Бир жолу Умар радиаллаху анху түндөсү элдердин абалын билиш үчүн чыккан экен. Бул Умар сахабанын үммөткө таштап кеткен сүннөтү. Күндүзү дагы элдердин абалын кыдырып, элдердин акыбалдарын көрүп, маселелерин чечүү менен алек. Ал эми түндөсү болсо эс алып уктап калбастан капылетти. Балким Умар радиаллаху анху түнү дагы элдерди кыдырып, элдердин көйгөйлөрүн көрүп, эртесин барып ошол көйгөйлөрүн чечип берет эле да. Ошол Умар радиаллаху анху бир жолу түндөсү эшикке чыгып, кыдырып жүрсө, бир үйдөн аялдын үнү чыгып калат. Бийигирээк чыгып калат үнү, угулуп калат сыртта Умар радиаллаху анхуга. Ал мындай деп айткан экен: "Татавала хадал лайлу васвадда жанибуху." Бул түн узун болду. Анын ар тарабы караңгы болду. "Ва араккани ан ла хабиба улаибуху." Менин сүйүктүм жок жанымда, аны менен ойноп тамашалаша турган. "Фалаула хизаруллахи ла шай'a мислуху." Алланын коркусунан өткөн корку жок. Эгерде Алланын коркусу болбогондо менин жүрөгүмдө, ла зу'зи'a min hada sariri jawanibuhu, анда бул керебеттин ар тарабы кыймылдамак деген сөздү айтты. Умар сахаба бул сөздү угуп калат. Анан жанагы аялды эшти такылдатып чакырат. Анан Умар радиаллаху анху: "Малаки?" Qalat aghrabtu zawji mundu ashhurin. Умар радиаллаху анху сураган экен: "Сиз эмнеге мындай сөздөрдү айтып жатасыз? Түндөсү эмнеге?" деп сураса, ал айтат: "Менин күйөөм бир канча айлардан бери сапарда жүрөт эле, дин жеткизип, үммөткө кызмат кылып, мына көп айлар, мейлем 5 айбы, 10 айбы,
Kança aylar ötüp ketken eken. Emi vaqad ishtaqtu ilayhi. Kuyemni sağınıp kaldım deydi. Qala aradti su'an. Sen jamanlıkka barayın degen oyun barбы? Dep суроо berdi. Al aytat, "Maazallah. Hiç kaçan. Allah'ın anın yüzün arı kılsın. Men abirimdi bulgodan tazamın. Hiç kaçan men jaman işti niyet kılgam jokmун. Bolgonu kuyemni sağındım, ozman uşul сөздөр чыгып кетти" dedi. Oşondo Umar radıyallahu anhu aytat, "Famliki aleyki nafsaki." Siz özünüzdün abroyunuzu saktаңыз, özünüzgө ээ bolуңуз. Fa innama huwal baridu ilayhi fa ba'atha ilayhi. Anan Umar radıyallahu anhu bir elçini men tez arada jönötöm deydi. Bir hizmatçını jönöttü dagı anın köyüsün çakırıp kelgeni. Fa kataba Umar radıyallahu anhu an la tuhbasal juyush faqa 4 ashhur. 4 aydan göbürök Allah joluna жүрген adamlardı үйлөрүнө кайтаргыла, 4 aydan göbürök Allah joluna жүрбөсүn. Meyli жүрсүn, бирок 4 ayga чейин жүрсүn дейт. Demek bul dagı Umar radıyallahu anhu'nun menden keyin paygambar bolsa Umar bolmok. Anın tilinen periştelere süylödü degen sahaba aytıp jatat. Kebiri aytışı mümkün. Aydan çıktı bu? 3 gündük, 40 gündük, 4 aylık. Dalil var mı? Kur'an'da mı? Hadiste mi? Var mı dalil dep suraşı mümkün. Bирок her bir adam surayır berбейт. Sebebi Allah'ın jolu ıyık jol. Paygambarlar baskan jol. Bu menin jolum dep Allah aytkan bu davat jolu. Allah'a çakırуу jolu, beyişke çakırуу jolu. Her bir adam kayaktan geliptir dalili dep suray berбейт. Bирок kebir insanların жүрөгүндө оору бар, ошол insanlar sizge суроо узатышы мүмкүн. 3 gün, 40 gün, 4 ayda жүрөсүңөр. Эми ошонун далили барбы, шариятта барбы деп суроо бериши мүмкүн. Бирок сиз кандай жооп берсеңиз дагы, мен айткан жоопту айтсаңыз дагы, бирок анын жүрөгү канаттанбайт. Себеби анын жүрөгүндө оору бар. Болгону сиз өзүңүз үчүн билип алыңыз. 3 gün, 40 gün, 4 ay бул биздин жашообуздун өзгөрүшүнө өтө чоң жардам. Алла жолуна чыгасыз, үйдө жүрүп оңоло албайсыз. Алла жолуна чыгасыз, үйдө жүрүп динди үйрөнө албайсыз. Мына жүрүп сиз менен биз Алла жолуна үйрөнөбүз. Бул дегени баягы машина ремонтко муктаж болуп калат го. Ошондо анын акысын бериш керек да. Мисал ала турган болсок, жеңил мисалы, колодкалары, же болбосо дворниктери, майда чүйдөлөрү бузулуп кала турган болсо, базарга барасыз, аны өзүңүздө таап койсоңуз болот, оңдоп коесуз да. 3 күнгө Алла жолуна чыгып турасыз да. Bir aydan 2 ayga өткөнгө кичине заряд ыймандын нуру алсырайт, барып тазалап аласыз ыйманды. Акыретте өлүмдү көпкө эстеп аласыз. Анан кээде андан да көбүрөөк кадовкалар карсылдай берип, кадовкалар кеткен болсо, анда кичине көбүрөөк акча саптап, өзүңүз кыла албайсыз. Көбүрөөк убакытка усталарга бересиз. Барып, Алла насип кылса, кадовкадан сонун болуп чыга келет да. 40 күндө адам жакшы болуп оңолуп калган болот да. Ошентип, кээде мотордон кетет да, мотор кармап калат. Анда уже 4 ай моторду оңдош үчүн жакшылап менет керек да турабы. Анда чыгасыз 4 айга, жакшылап моторуңузду оңдоп аласыз. Буксабайт этпей турган болот да. Мына характериңиз жакшы болот, көтөрүп сабырдуулук менен, жумшактык менен, кичпейлдик менен, анан диндин нуру менен анан жашай баштайсыз да. Бул сиз үчүн чоң өтө мындайча айтканда эң чоң ремонт да болчу. Мынакей 4 ай Алла жолуна чыгуу. Аллах Таала эми баарыбызды өзүнүн жолуна чыгарып көп менет кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Эми карасаңыз, бизге чейин эми бир канча жылдар мурда, көп эмес, алыс эле узабайлы, bir kança жыл мурда элдердин акыбалы өтө оор болгон. Алла жолуна чыгып бир Кур'ан үйрөнөйүн, келиме үйрөнөйүн, намаз үйрөнөйүн деп чыксаң, элдерден келеңиз эми пайгамбардын мурасын угуп кетиңиз, хадис угуп кетиңиз десе, элдер айтат эле, көпчүлүгү түшүнбөйт эле ал учурдачы. Сен жапжаш бала мага акылды үйрөтпөй эле койчу. Булар бегерчилер жүрө берет. Сен эмне үйүңдө жумушуң жокпу деп суроолорду берет эле. Бирок азыр Алла насип кылып, менет боло берип, элдер бул менеттин канчалык кымбат экендигин түшүндү. Бул менеттин себебинен элдердин жашоолору 180 градуска өзгөрүп кетип атат да. Эми биздин да жашообуз өзгөрөт, бизге чейинки элдердин жашоосу дагы акырындык менен ушинтип өзгөрүп келди да. Бир болгон окуя. Bir adam özünün айылынан башка кошуна эле айылга өтүп калат. Ал учурда билесиздер, мындан 30 жыл мурда көчөнү аралап баса албайт элек. Мейли 20 жыл мурда делечи. Себеби көчөдө күндүзү дагы, түндөсү дагы элдер оонап жаткан болот да. Ошол адамдардын жанынан өтүш өтө кыйын эле, күндүзү дагычы. Же бир акча беришиң керек, же анын айтканын кылышың керек, болбосо токмок жейсиң. Bir adam өзүнүн айылынан башка айылга барат экен, ошол жака өтүп бара жатса, эки адам баягы ичимдик ичип алган экен. Экөө бири-бирин жакалап түндөсү, жарым түндө ызы чыгылып атат экөөчү, бакырып. Бул адам алысыраак өтүп кетейин десе, чакырат, бер кел дейт.
Ekөөбүздүн ортобузда чечилбеген маселе бар. Чеч ушул маселени. Болбосо биз сени кетирбейбиз дейт. Я Алла, не маселе болду экен деп жанагы адам аябай кыжалат. Мен чече аламын, мен чече албаймын дейт. Эмне талашып атасыңар өзүңөр десе, түн десе. Мен мону ай десем, шеригим күн деп атат дейт. Бул ай, түнү чыгат го, бул ай десем, жок. Бул деген күн деп атат. Экөө тең түшүнбөйт да. Ай дегени да түшүнбөйт, айтсаң күн дегени да түшүнбөйт да. Себеби кеткен, градус кеткен да. Акыл эс жок. Жанагы адам эмне деп кутулайын булардан деп туруп ойлонуп туруп. Мен мусапырмын деген экен да. Мен мусапырмын десе, мусапырсың, месиң эмесиңби деп анан жөнөтүп коюшуптур да. Бир ушундай орчундуу бир маселени айтып туруп анан аман чыгып кетпесең, алардын жанынан аман чыкпайт элең да. Мешитке чейин кубалап, көчөлөрдө Алланын жолунда жүргөн жамааттарда билесиздер бул окуялар болгон. Бул эми өткөн күндөрдө чагылдырдык, аларды жамандоо эмес, аларды жек көрүү эмес, түшүнбөстүктөн боло берет көп нерселерчи. Дале көпчүлүгү түшүнбөй бут тосуп жатат, бирок бир күн келет, Алла да түшүнүп калат. Сиз көчөгө чыксаңыз, мурда даватчылар келатканда кире качат элеңиз да үйүңүзгөчү. Аялыңызга эч ким жок деп айтып кой дейт элеңиз да. Туурабы? Эми ошол адамдар чыгып алып мен өзүмдү көрүп келдим дейт да. Даватка чыгып өзүмдү көрүп келдим. Мына качып кетет элем, мени көргөндө адамдар качып кетти дейт. Тиякта көрүп турам дейт. Аялы менен сүйлөшүп олтурат дейт. Чай ичип олтурат дейт. Атамды чакырып кой десе, барат да кайра келип, атам жок экен үйдө деп айтып коет дейт небересичи. Мен да ошондой кылгам дейт. Көрдүңүзбү? Түшүнмөстөн боло берет. Алла насип кылса, ошо сизди урушуп, көңүлүңүздү ооруткан адамдар бир күнү иншалла түшүнүп, уялып, унчукпай калат. Алла баарыбызга Алла жолуна чыгып, жашообуздун толук өзгөрүшүнө жардам берген болсун.